Витамин D аялдын ден соолугу үчүн аябай пайдалуу, аябай керектүү витамин. Эгерде сиздер тамак ашыңыздар менен күнүмдүк тамактануу менен витамин Dни албасаңыздар, күн нурунда дайыма жүрбөсөңүздөр, анда сиздерге витамин D жетишпейт. Эгерде симптомдордун арасында дайыма чарчаңкы абалда жүрсөңүздөр, шалдырап, сөөктөрүңөр, муундарыңар ооруп жана вирусный ооруларды, инфекцияларды, гриппти бат эле жуктуруп, тез ооруп турсаңыздар, демек сиздерге витамин D жетишпеш мүмкүн. Ошол витамин D жетишпесе, ошол дефицитти сиздер ушул витамин менен биологический активный добавка менен толуктап алсаңыздар болот. Себеби дегенде витамин Dнин жетишпестиги сиздин жалпы иммунитетиңиздин түшүп кетишине, жана силердин сөөктөрүң оорушуна дагы аябай чоң таасирин тийгизип коет да. Витамин D негизи эмнеге пайдалуу? Витамин D аял кишинин ден соолугу үчүн эң негизгиси бул жанакы рак ооруларын, эмчек бездеринин өсүп кетишине дагы неме тоскоол кылат да. Себеби дегенде аялдын ден соолугу төрөйт, көп стресс, көп мисалы үчүн физический жумуштары көп, напряжениясы көп, стресстери көп, бала чакасы ооруйт, ага кайгырат, үйдө финансылык абал үчүн кайгырат, балдарым кайсы үйдө жашайт, эмне кылат, кантет мынтет, кантип аяктырам деп кайгырат. Аялдын стресстери көп. Ошол стресстерден улам аял киши депрессияга калып калышы мүмкүн, тревожность деп коет, ошол нерсеге калып калышы мүмкүн. Бунун баары витамин Dнин жетишпестиги. Эгерде витамин D нормалдуу ичибизде нормалдуу немеде болсо, анда биз ошондой стресстерге туруштук берип, жашоону жеңип кетебиз да. Ошодон да жардам болот витамин D. Бизде ушундай проблемаларда бизди депрессияга, стресстерге кабыл албашыбызга жардам берет да. Андан сырткары биздин общий ден соолугубузду жакшыртат. Биз мисалы үчүн көбүнчө биз балдарыбыз бар, бала чакабыз бар, үй жайыбыз бар. Андан кийин эки күндүн биринде эле жатып, мен ооруп калдым, мен тиягым оорутат, биягым оорутат, башым оорутат деп жатып кала берсек, биздин өзүбүздүн тиги жолдошубузга деле жаман көрөбүз. Балдарыбызды дагы ким багат? Балдарыбыз бизге гана керек. Көпчүлүк учурда баары бир балдарыбыздын курсагын тогузушубуз керек, балдарыбыздын тамагын жасашыбыз керек, үйүн жыйнашыбыз керек дегендей болуп, нам нельзя болеть. Биз оорубай өзүбүздү жакшылап карашыбыз керек. Ошондуктан грипп, вирустун баарын жуктуруп жатып калбай, биз өзүбүзгө тың болушубуз керек. Ошон үчүн витамин D ушуга да жардам берет. Андан сырткары биз төрөп түшкөн үчүн биздин чачтарыбыз, сөөктөрүбүз, тиштерибиз аябай слабый болуп калат. Ошого улам бул кальцийдин, биз сүт, творог жегенден улам ошол кальцийдин биздин сөөктөрүбүзгө жакшы жардам берип калып калыш үчүн бизге витамин D керек. Ошол витамин D ошол нерсеге жардам берет. Ошондуктан биздин тиштерибиздин абалдары, сөөктөрүбүз жакшы бойдон калат да, катуу бойдон калат, тиштерибиз түшпөйт. Тиш түшүү дагы бизге мисалы үчүн өзүбүздүн сулуулугубузга дагы жардам берет. Сулуулук, тырмак, тиш, чач бунун баары ошо витамин Dнин жетишпестигинен түшүп слабый боло баштайт да. Андан сырткары дагы витамин Dнин кандай сонун күчтүү нерсеси бар. Витамин D биздин жанакы биз төрөгүбүз келсе дагы, мисалы үчүн биз дагы төрөй турган пландарыбыз болсо, биздин общий ден соолугубузга, биздин ичибиздеги яйцеклеткаларды иштелип чыгып, яйцеклеткаларыбыз здоровый болушуна дагы жардам берет экен. Биздин репродуктивный системабызга жардам берет экен. Эгерде биздин ичибизде витамин Dнин дефицит болбой, жакшынакай абалында жүрсөк, анда биздин төрөтүбүз да жакшы болот. Баягы жанакындай жүрөк токтоп калып, же болбосо выкидыш деген сыяктуу нерселер аз болбойт. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн организмибизде балага бере турган витаминдерибиз толук кандуу болгон үчүн биздин төрөтүбүз да жакшы болот, көтөргөнүбүз дагы жакшы болот. То есть аман эсен буюрса төрөп алабыз да. Бунун баарына таасир эткен, дары болбогон, натуралдык составы бар
витамин D. Бул витамин Dни биз тамак аш менен жана күндүн нурунда дайыма жүргөн менен кабыл алышыбыз керек, өзүбүз алышыбыз керек. Эгерде андай шартыбыз жок болсо, эгерде бизде прям витамин Dнин симптомдору жок экенин белгилүү болсо, анда биз ошол витамин Dни толуктап алышыбыз керек.